Сиздерге жана үй бүлөңүздөргө тынчтык каалайбыз. Амансыздарбы? Бүгүн жума, демек дайыма жума күнү кечкисин 21:30-да түз эфирде чыгуучу Ислам бүгүн көрсөтүүсү. Кыргызстанда бүгүнкү күндө расмий иш алып барып аткан 3000ден ашуун диний уюмдар бар экен. Буларга коомдук уюмдар, диний мекемелер, окуу жайлар, ибадатканалар, чиркөө, намазкана дегендей ошондой эле уюмдар бар экен. Бирок мындан башка дагы катталбаган уюмдар көп. Бул боюнча биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө маалымат алабыз. Негизи эле бүгүнкү көрсөтүүбүз диний чөйрөдөгү жамааттар деп аталат. Бүгүнкү күндө мына ошол жамаат туурасында маалымат жоктугунан улам жаштарыбыздын көпчүлүгү терс жолго барып атышат, туура эмес багытта жүрүшөт дегендей. Андыктан кайсыл учурда мына ошол терс жолго түшөбүз, эгерде ошол тууралуу маалымат жок болгон болсо. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Ислам бүгүн көрсөтүүсүндө диний чөйрөдөгү жамааттар, уюмдар туурасында сөз кылмакчыбыз. Биз түз эфирдебиз. Сурооңуздар болсо, бир аздан соң эфирге чыгуучу WhatsApp номуруна жазсаңыздар болот. Биз менен бирге болуңуздар. Анда көрсөтүүбүзгө келген конокторду тааныштырып кетейин. Максат Ногойбаев, Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын эксперт бөлүмүнүн адиси. Кош келиңиз. Ошондой эле Азамат Байматов, Кайрымдуу бол, Кайрымдуулук фондунун жетекчиси. Кош келиңиз. Ошондой эле Жанар Качкынбаев, Адеп баш аты, Коомдук прогрессивдүү фондунун координатору, дин таануучу. Кош келиңиздер. Эми биринчи эле суроо, диний чөйрөдөгү жамааттар дегенден кийин дин өзү эмне? Мына ушуга биринчи ачыктап ушул боюнча маалымат алсак, ар кимдин өзүнүн дин боюнча түшүнүгү бар. Биз эми ошол дин чөйрөсүндө жүргөн, негизи эле туура бизге аныктама бере алган биз ошол Максат мырза, сизден баштасак, дин деген эмне өзү? Саламатсыздарбы биринчиден баардыгыңыздарга. Эми ошол динге келе турган болсок, дин бул негизи баарыңарга белгилүү болгондой эле дүйнөдө 3 чоң дин бар. Ошол бири ислам дини, экинчиси христиан дини болсо, үчүнчүсү буддизм дини болуп эсептелет. Ал эми дин деген бул ишеним да, жогорку күчкө ишеним болуп саналат. Азамат мырза, ошол кайсы бир топ белгилүү бир багытты алып жүрө турган болсо, ошонун биринде жамаат деп турган болсок, ошолордун ичине эле фонддор да кирет экен. Сиздердин фондуңуздар биз эл арасында угуп жүрөбүз, көптөгөн жакшы иштерди кылып жүрөсүздөр. Сиздердин фонддун максаты эмне? Канча болду түзүлгөнүңүздөргө, кандай ийгиликтерге жетиштиңиздер? Биринчиден ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мына биз бүгүнкү күндө ушул кыргыз коомчулугунда ушундай бир колубуздан келген жигиттик мусулмандык парызыбыздын бири болгон ушул жакшылык кылуу, сооп табуу жолдоруна бир кол сунуу максатында биз аракеттерди жасап, ой жүгүртүп, анан ушул фондду негиздөөнү туура көргөнбүз. Биз бүгүнкү күндө ушул карап, анализ кылып, коомчулукта биздин көчөдө көз менен жашы тамган энелер жүздөп саналат. Бирок ошол энелерибизди карап коюп эле, жүрөгүбүздү оорутуп коюп эле отура бериштен маселе чечилбээрин көрдүк. Ошол себептен биз мындай коомдогу мындай көйгөйлүү маселени коом менен чечүүнү туура көрүп, коомдук фонд негиздөөнү туура көрдүк. Мына атындагы ысымын коердо дагы Кайрымдуу бол деп атын тандап, ушуну туура көрдүк. Анткени биздин калкыбызда кайрымдуу, ыймандуу, мээримдүү, боорукер бир сапатыбыз болсо, ушундай иштер бир жакшы болсун үчүн көпүрө болойлу деп фонд негизделди. Фонддун негизделгендигине 2016-жылы 28 майда биз күбөлүк алганбыз. Мына Кудай буйруса, Кудайга чек шүгүрлөр болсун, биз 2 жыл болду түзүлгөнүбүзгө. 2 жашка чыктык, Кудай буйруса. Анан 2 жаш аралыгында биз 2 жыл ичинде биз ушул камтыганда дагы кайсыл бир фонд бир багытты камтыш керек экен. Бир кайсыл бир фонддор балдар биздин келечегибиз деп балдарды тандаган. Ушундай сыяктуу биздин тандообуз энени тандадык. Энени тандаганыбыздын башкы максатынын бири бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы бизге бейишене таман алдында деп бизге жакшы насааттарын көптөгөн хадистеринде бизге ушундай жакшы насааттарын берген.
ошол насааттардын бири эне бейиш эне таман дегенден ошон үчүн биз энени тандап үстүнө ошол маселеде көбүнчөсү турак жай болуп атат, үй. Анан үй салып берүүнү туура көрүп, бүгүнкү күндө биз 1 жыл ичинде 7 энеге турак жай салып, баардык шарты менен заманбап үйлөр салынды, буюрса. Ошол бул баягы салып аткан ишибизге дагы бүт чет жактагы мекендештердин колдоосу менен иштер жүрүп атат. Эне демекчи жалгыз бой энелер үчүнбү же кандай? Бул ушул аябай жакшы суроо болду. Буну биз коомчулукка да ушуну баса белгилеп ар дайым айтып келебиз. Биздин фонддун камтыганыбыз, энелерибизди кучагыбызга алган энелер бул жалгыз бой, мүмкүнчүлүгү чектелген, тууган уругу жок, ушундай бир жашоонун оор сыноосуна дуушар болгон ушундай энелер. Азамат мырза, жакында эмеге Сургутка барып келдим дедиңиз, мына ошол жакта сиз байкадыңызбы биздин кыргыз жигиттеринин динге болгон көз карашы кандай экен? Биз ал жакта ошол 3 күндүк иш сапарда болдук. Өтө жакшы. Анткени бул биздин деле кайрымдуу бол коомдук фонду ушул дин исламдын рамкасынын ичиндебиз. Динге туура келбеген иштерден алыспыз. Бул бизди тосуп алган ошол жактагы мекендештер өтө динге бекемдиги ошол жактан да сүйүндүрөт. Биздин мекендештерибиз баягы бөтөн эл, бөтөн жерде, ошол жерде дагы элдеп, жердеп, ошол жактан багы өздөрүнүн оокатын кылып, өздөрүнүн эле жанын эле айласын таап бакпастан, бүгүнкү күндө ал жактагы мекендештерибиз ушул жакка да кол сунуп, анан өздөрү ошол жактан сунушун берди да. Бизге ошол жактан жакшы сунуш келди. Ошол жактагы биздин диаспорада иштеген Кубаныч байкеге жана башка ошол жактагы сиз айткан ошол дин кызматында иштеп, мисалы дин эмесинде баягы толук жакшы бир кызматтарын кылып аткан биздин мекендештерибиз бар экен. Өтө кубандырат. Бизди аябай жакшы тосуп алып, 2 күндүк иш чарабыз өттү. Ал жактан маалымат алып, бизди ал жака барганыбыздагы баягы биздин кылып аткан иштерибиздин көпчүлүгү ошол четтеги мигрант болуп, мекенден четте жүргөн мекендештерибиздин колдоосунун аркасында бизди ошол каржылоо ошол жактан келип турат да. Анан биз отчеттук негизде ушул 1 жылдык ушул журналыбызды чыгардык да. 1 жыл ичинде биз эмне иштерди аткара алдык. Ушул биздин фонддун негизги башкы максатынын бири бул отчеттук негизде иш алып барабыз. Бизге колдоолор кайдан келип атат, анан кайга кетип атат тууралуу, анан ушул мекендештерибиз менен жолугушуп, ушул отчетторубузду берип, мына сиздердин жөнөткөн аманаттарыңар эч бир кыянат кылдырбастан ушул дарегине жеткизип, сиздердин жөнөткөнү аманат ушунчалык баягы энелердин көз жашы тамып турган энелерге ошол көз жашын, кубанычтын көз жашын айландырууга себеп болду деп ошол жакта жакшы бир жолугушуу болду. Негизи эле Азамат мырза, сизге ушул суроом. Бүгүнкү күндө эмнегедир коомчулукта жардамга муктаж болгон адамдардын саны көбөйүп атат. Башта мен байкачу эмесмин, же көргөн эмесминби, же ушул нерсеге аралашкан үчүн көп байкап жатамбы? Сиздин көз карашыңыз эмне үчүн бүгүнкү күндө бизде муктаж болгон адамдар көбөйүп кетти? Анан муктаж болгондор кимдер, кандай себептер менен дегендей бул боюнча айтып кетсеңиз. Ушул суроо мени да ойлондурат да. Бул суроо аябай ойлондурат. Эмнеге дегенде, мен да ушул коомго ушул негизде аралашып аткандыктан, негедир коомдо көзүнөн жаш тамган, кыйналган, кыйынчылыкка дуушар болгон биздин мекендештер көптөп саналат. Бунун көптүгүнүн себебин мен ушундан ойлоп билип атам. Бизде негедир кайдыгерлик күчөп кеткендиктенби, бизде бүгүнкү күндө карап көрө турган болсок, бизге кайрылган энелердин көбү ушул энелер. Жана ушундай бир муктаждыкта туруп аткандыгы, бул баягы биз кыргыздын баары эле башы жерге салып мүңгүрөп калган жок. Кудайга шүгүр, ишкерлер бар. Маршруткага түшкөндөн арданган аталарыбыз бар. Ошондой аталарга дагы ушундай көрүнүштөр бир оюбуздун башка жакка кетип калгандыктан, кылчайып аркасын карабай, жалаң эле алдына карап аткандыктан адам баласы. Ошондуктан биздин коомчулугубузда мындай көзүнөн жаш тамган энелер көбүрөөк болуп атат. Мен ушундан ойлойм, бизде бүгүнкү күндө энелер төрөп 9 ай боюнда көтөрүп, 1 жыл белинде көтөрүп, өмүр бою амандыкты тилеп, ушундай бир каяка барса дагы дуасын берип, амандыгын тилеп отурган энелер бүгүнкү күндө кыргыздын көчөдө ыйлап жүрүп аткандыгы, бул жанагындай ишкерлердин,
ушундай бир биздин коомчулугубуздагы бир кандайдыр бир деңгээлде бир иш аракеттерин жасап аткан бизнесмендердин, биздин ишкерлердин бир кайдыгер карап аткандыгы болсо керек деп ойлойм. Эгерде ошол бүгүнкү күндө мынакей ошол эле энелерибиз мамлекетибизде жумушсуздуктун бир аздыгынан эгер жумуш боло турган болсо, жумуш орунду менен биз камсыздай турган болсок, ошолор эле ошол жакта эле отурган, жогору жакта отурган аталарыбыз, ошол жакта отурган агаларыбыз ошол маршруткага түшкөндөн же башка нерсени арданбай ошо жумуш менен камсыздоо менен ошо көчөдө ыйлап жүргөндүгүнө намыстанса деп айтар элем да. Ошондой намыска келсек, ошентип жумуш оруну менен камсыздоого өтсө, ошол апалар ыйлабайт эле. Жумуш менен камсыздалып турса, өзүнүн баласына өзү нанын, чайын таап турса, бирөөдөн сурай турган эмес. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан да хадистеринде жакшы, баягы жесирдин курсагын тойгузуп, жетимдин башынан сылагыла деген. Ушул нерсеге биз кылчайып карабай аткандай сезимдер сезилет да ушундай. Анан ошол себептен мындай маселе көбүрөөк жаралып атат. Бүгүнкү күндө бизге кайрылган энелер 3 айдан бери күндүн нурун көрө элекмин деген кайрылган энелер бар. Бул Кыргызстанда жашап атып да. Бул адамды кандай ойлондурат, жанына барып, ошол эненин көз жашын көрүп, ошол көзүңөн жаш тегеренет. Bunday adamдарды же биздин Кыргызстанда бир коомчулукта же көрбөй атабызбы? Анан ошол себептен ушул биз коомчулукка өзүнөн кеңешип, апалардан сурап атабыз. Ушуну чагылдырсак кандай дейсиздер? Байланыш телефонун биздин номерлерди койбойбуз? Ошол фонддун негизги максаты көпүрө болуп берип коюу. Коомчулукта ушундай эне кыйналып атат, Кыргызстанда жашап атат. Канчалаган энелер көз өтүп кетип атат. Мына бизде байланыштар бар, Азамат, айланайын балам. Мен ушул Кыргызстанда жашап туруп, курсагым ачка отурам. Балдарымдын курсагы ачка, кийимиси жок отурат. Бул Кыргызстанда убагында биздин аталарыбыз бир тарууну бөлүшүп жеди эле го. Ушул тарууну бөлүшүп жеген, ынтымактуу жашаган кыргыз бүгүнкү күндө каяка баратат? Ушу Кыргызстанда туруп мен ачкамын, ушундай акыбалдамын деген эне кайрылып, биз бүгүн тамак ашын жеткизип берип, 10 күндөн кийин барсак көз өтүп кеткен энелер бар. Бул мен ойлойм, бир эне батасын ала албагандыктан, ушундай бир ишке болуп аткандыктан, биз жарыбагандыктын да себептери ушудан болуш керекпи деп да ойлойм да. Анткени бул кыргыз коомчулугуна ушундай нааразы болуп өткөн энелер болуп атат. Жүздөп саналып атат. Андай эненин көз жашын ким угат? Бүгүнкү күндө каяка барсам киргизбейт экен ал энелерди. Көз жашын ким угат? Анан ошон үчүн биз кулагыбыз менен угуп аманатын. Ошону барып азырдан мына эфирден пайдаланып айтар элем, урматтуу мекендештер. Биз мындай кадамдар менен биз өтө бир туура эмес жака баратабыз. Биз балдарды тарбиялаш керек жолдору бизге көрсөтүлгөн. Дин исламда дагы биздин кыргыз бир жакшы бир жолдорун көрсөткөн да. Уядан куш эмнени көрсө, учканда ошону алат дейт. Биз балдарыбызга бүгүн балам арак ичпе, балам тамеки чекпе деп айтпай, биз ошону өзүбүз кылып, анан көрсөтөйлү. Биз ушул ишти кайрымдуу бол, балам кайрымдуу бол деп мен балама, кызыма айткыча, мен өзүм кайрымдуу болушум керек. Мен апамды сыйлаш керек деген ордо мен энемди сыйлап, кадырлап, ошого сый урматымды көрсөтүп, өзүмдүн ушундай бир жакшы ишим менен аркамда ийиз калса, балам ошодон тарбия алсын. Ошо балдарды тарбиялаганда мен ушуну туура көрдүм. Бүгүнкү күндө баламды, кызымды алып алып, балдар үйүнө барам. Балдар үйүнө апарып көрсөтүп, бул бала тарбиялоого да жакшы бир таасир этет экен. Мынакей карачы, ата эне мээримине зар балдар ушул жерде жатат. Балам, кызым, көрдүңөрбү, шүгүр кылышыбыз керек экен деп. Карылар үйүндө биздин апалар жатат. Мен ушул нерселерди айтар элем. Бүгүнкү күндө курорт боло турган болсо, очередте турса, мейли. Ал эс алуу жайы. Бүгүнкү күндө биздин карылар үйүндө очередте турат. Ошондуктан бүгүн очередте туруп, карылар үйүндө батпай, сыртка чыгып кеткен аталар жүрөт, апалар жүрөт. Ошон үчүн мындай кадамдарды биз токтотуп, ата эне батасын ала турган, эне кадырын биле турган, эне батасын ала турган бир жолдорду карайлы. Ошол эне батасын алып, бейишене таман алынды деп пайгамбарыбыз ошон үчүн айткан деп ойлойм. Рахмат. Телегөрүүчүнүн суроосуна кезек берсек, бул кайсы жамаат экен деп чочулап деле калды. Кайсы туура экенин кантип билебиз дейт Максат мырза? Бул жакшы суроо экен. Негизинен айта кетсек, ошо башында эле айткандай эле ошол Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы тарабынан ошол ар бир диний уюм эгерде диний ишмердүүлүк кыла турган болсо, ошол эсептик каттоодон сөзсүз түрдө өтөт. Өтпөсө мыйзамсыз болуп эсептелинет. Ал эми ар бир диний уюмдун өзүнүн уставы бар. Ошол уставынын негизинде ишмердүүлүгүн жүргүзөт.
Анан биз ошол эсептик каттоодон бардык жагын мыйзам жактан эгерде бузулуулар болбосо, анан эсептик каттоодон өткөрөбүз. Анан ошо эсептик каттоодон өткөндөн кийин баягындай мамлекеттик баягындай эсептик каттоо дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан баягындай үлгүдө бир эме алат да, образец, баягындай ишмердүүлүгүн жүргүзгөнгө куәлүк алат. Жанар, биз ушул келген коноктордун ичинен эң жакшы сен экенсиң дегендей, алдыда албан ийгиликтерди багындыра турган мырзасын буйруса. Эми мындайча айтканда, биз мисалы колуңда бир каражатың болгон болсо, сен бала бакча курмаксыңбы же мечит курмаксыңбы деген суроону бергим келет да сага. Эми азыр Кудайга шүгүр, бизде мечиттер көбөйүп атат Кыргызстанда. Мен негизинен өзүм бир бала бакча куруп, ошо балдарга бир жакшы сооптуу иш жасамакмын. Азамат мырза деле ошондой айтат болуш керек, э? Бизде эгерде андай бир мүмкүнчүлүктөр бере турган болсо, бүгүнкү күндө мен ушундай бир ниеттерди бекемдеп атабыз. Баягы мүмкүнчүлүк жете турган болсо, ошондой чоң бийик домдорду, үйлөрдү салып, ошонун ичинде бүгүнкү күндө кыйналып жүргөн энелерди камтуу эмеси менин жүрөгүмдө ушундай орногон да. Баягы максатым ушул болуп турат. Баягы кыргызда жакшы сөздөр бар. Бизде дин исламга жакын, биздин аталарыбыз сөздөр кептерде айтканда, акчасы жок кедей эмес, максаты жок кедей деген. Бизде акчабыз жок болсо дагы алдыга койгон чоң максаттарыбыз бар. Аллах Таала ушундай жакшы бир Куран Каримде дагы бизге жакшы бир жолдорду көрсөтүп койгон. Баягы кимде-ким эки нерсени бекем тутса, ал адашпайт деген. Ал биринчиси ошол Куран Карим, экинчиси пайгамбардын сүннөтү деген. Биз ушул нерселерди бекем карманып эле жашасак, Кудай буйрса аракет кылсак, анан Кудайым ниетибизди берет деген. Ошол мен кичине кезимде мектепте окуп жүргөндө, баягы жол этегинде баягы бут кийим кремдеп жүргөн жаш балдарды көргөндө, ошо кичинекей кезимде буйруса чоңойгондо, акчам көп болсо, бир ушул Азамат мырза айткандай көп кабаттуу үй курсам, анан ушул көчөдөгүлөрдүн баарын алып келип туруп аларга иш берсем деген ойлор болчу да. Кийин жашым өтүп, андай балдарды көрбөй калдым, бирок бүгүнкү күндө менин колумда каражатым болгондо бала бакча курмакмын деген ойлор келе баштады да. Жигиттеринен болду дейт. Буга чейин Азамат мырзага ыраазычылык айтылып кеткен экен. Мен ошол суроону Азамат сизге бергим келет да. Сизде уул бар, кыз бар дегендей. Бүгүнкү күндө медресеге кызын, уулун окуткан үй бүлөлөр бар, бирок ошол эле медреседе кошумча предметтик сабактар окулбайт. Ушул балабыз же кызыбыз диний билим алса болгону деген пикирди карманышат. Сиздин көз карашыңыз боюнча, сиз ошол баягы бала, уул тарбиялаган, кыз тарбиялаган ата катары буга оюңуз кандай эле? Негизи эле бир гана Куранды окуу менен гана балага биз жаркын келечек камсыздай алабызбы? Бул суроого мен ушундайча жооп берет элем. Бул бүгүнкү күндө бир өтө туура болот. Курандан Аллахтын эң негизги биздин илимибиз ошол Куран илимдеринен, дин илимдери бул негизги камтылган илим да. Негизги башкысы биринчи орунда ушул турат. Андан кийин бир эле нерсени бүгүнкү күндө мен ойлойм, бир нерсени эле карманып албастан ошол дин исламдын негизинде болсо тарбиясы. Андан тышкары дагы кандайдыр бир бүгүнкү күндө биздин жашообузга керектелчү дагы илимдерди окуп тарбия алса да жакшы. Рахмат. Телекөрүүчүнүн суроосун кезек берели. Фондторго түшкөн каражаттарды кимдер бөлүштүрөт? Азамат мырза. Бүгүнкү күндө бул фондторго келип түшкөн, биздин фондко келип түшкөн өзүбүзгө жооп бере турган болсок, ушул келген аманаттарга биз бүгүнкү күндө биздин карамагыбызда энелер бар. Ошол энелерибиздин муктаждыгына жараша өзүбүз ылайыктап, ошону ырастап бөлүштүрүп, анан ошо бизге бүгүнкү күндө каяктан келип, анан ошол каражаттарды бөлүштүрүп туруп, анан бөлүштүргөндөн ошо бизге демөөрчүлүк кылган адамдарга кайра биз жөнөтүү эмесиндебиз. Ошол себептен өзүбүз эле бөлүштүрөбүз. Ушул суроону Азамат мырза сизге берейин дегем. Бүгүнкү күндө ошол муктаж болгон энелерге үй салып атабыз деп айттыңыз. Мисалы 4 сотик жерге, мисалы бир үй бүлөнү отуруп таштап ошол жерге жайгаштыра турган болсок, бүгүнкү күндө ошол эле 4 сотик эле жерге, мисалы
бир үй эмес, бир 2 кабаттуу кылыппы, бир чаканыраак кылып үйлөрдү куруп, ошол эле 2 кабаттуу жерге мисалы бир үй бүлө эмес, бир 3-4 үй бүлөнү отурукташканга бир мүмкүнчүлүк түзүлүп калат экен да. Мына ошондой пландар барбы? Бул план уже Кудай буйрса бекитилди. Бул планда биз мындай кылдык. Бүгүнкү күндө ошол коомчулукта ушундай көбүрөөк болуп аткандыктан бизге бүгүнкү күндө бир күндө 30дан ашык кайрылуу келип түшүп атат. Анан мындай маселени биз чечүү үчүн Баары үй боюнча. Үй маселеси боюнча да, көбүнчөсү ушул көйгөйлүү маселе болуп. Анан бизде ушундай план бекитилди. Кудай буйрса ушунун аракетин жасап атабыз. Бүгүнкү күндө проектлерди бүт иштеп чыгып, сметаларын чыгарттырып азыр эме кылып атабыз, жүргүзүп атабыз. 3 кабаттуу үй. Мисалы биз 30 энени камтып турган болсок, $5000 эле эсептесек, биз участокты алып атпайлыбы, жер тилкесин. $5000 алганда биз 30 энеге биз $150,000 жөн эле жер тилкесин алышыбыз керек экен. Ал жерге ар бирине 1 миллион тегеренде биз бүгүнкү күндө үй тургузуп атабыз. Ошондо 30 миллион сом дагы кетет экен. Ошону биз камтып 12 сотик жерге 3 участоктун эмесине биз жана сиз айткан домду тургузат экенбиз. Подвалы болсо швейный цех, мебельный цех кылдык. Бүгүнкү күндө ал жерде биздин ошол энелерибиз жумуш менен дагы мекендештер жумуш менен дагы камтылат. Жана биринчи этажына, биринчи кабатына муктаждыкта энелер, экинчи кабатына муктаждыкта 10 эне, ошо менен 20 үй бүлө муктаждыктагы үй менен камтылат. Үчүнчү кабатында биз акысын ала турган, квартплата ала турган кылып киргизе турган болдук. Ал жерден бизге айына 70-80 миң сомдогон акчалар түшөт. Ал менен ошол эле домду, ошол үйдү өзүн каржылап, биз мамлекетке дагы элге да муктаж болбой эле өзүн каржылоочу бир үй болуп кала турган болуп атат. Буйрса ушул алдыдагы ушул пландарыбыз бар, Кудайым буйрса. Урматтуу мырзалар, мынакей бүгүн биз диний чөйрөдөгү жамааттар, уюмдар деп мына ошонун ичинде фонд бар, ислам баалуулуктарын жайылткан Адеп Башаттуу коомдук прогрессивдүү фондунан өкүл чакырдык. Элге кайрымдуулук кылып көрсөткөн бул тармактагы сизди чакырдык, жана ошондой эле мамлекеттеги жашаган жарандардын коопсуздуктарын, ошондой эле мына ошолордун үстүнөн туура багыт көрсөтө билген, мына ошол дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан сизди чакырдык. Адис катары баарыңыздардын багытыңыздар албетте туура, бизге керек. Бүгүнкү күндө биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө телекөрүүчүлөргө бир аз да болсо маалымат бере алдык деп ойлойбуз. Анан урматтуу телекөрүүчүлөр, Азамат мырзанын телефонун ушул көрсөтүүдөн кийин жеке кайрылып алсаңыздар болот. Сиздерден Аллах ыраазы болсун. Сиздерден биз көптү үмүттөнөбүз. Дагы деле эл үчүн, коомчулук үчүн жакшы иштерди кыласыздар деген ойдобуз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дин мен үчүн бул эки дүйнөдө тең бактылуулукту алып келүүчү дин, жана бул ошол бактылуулукка көрсөтө турган жол, жана бул биздин жаратуучубуз болгон жаратуучунун мыйзамы деп түшүнөм жеке мен. Негизи эле дин бул тынчтыктын дини болуп эсептелет. Эч кандай динден коркуу, үркүү деген болбош керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен диний чөйрөдөгү жамааттар боюнча биздин көрсөтүүбүзгө келген коноктор менен бирге маек курдук. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.